Саламатсыздар, урматтуу замандаштар. Эфирде Кабар маалымат агенттигинин Санжыра программасы. Биз бүгүн бугу уруусунун ичиндеги Такабай уругун талкууламакчыбыз. Мен адегенде бизге келген конок менен тааныштырып кетейин. Жанымда турган аксакал Токтор Сопиев Алымбай Молдокматович, физика математика илимдеринин доктору, профессор. Кош келипсиз. Алымбай Молдокматович. Эми Алымбай Молдокматович, сизге мындай суроодо, сиз өзүңүз баягы физика математика илимдеринин доктору, профессорсуз. Мына сиз дагы ошол кыргыздын Санжырасы деп күйүп, баягы жылдап дейбизби, чогултуп мына берекинтип китеп жаздыңыз. Мына урматтуу замандаштар, Алымбай Молдокматовичтин кыдырып жүрүп Такабай уругун чогултутат. Бул болсо көпчүлүк Такабай элинин өтүнүчү. Ушуга туура баа берип, Алымбай Молдокматович жылдап жүрүп Такабай уругун изилдеп чыккан экен. Мен айтар элем, Алымбай Молдокматович бир эле математик, физик эмес, бул Санжыра иликтөөчү деп болуп эсептелет. Бул жерде көп материалдар камтылган экен. Эми биз эмне үчүн, урматтуу замандаштар, Такабайга токтоп атабыз? Такабай бул бугу уруусунун ичиндеги көп талаш-тартыштарды камтыган аталык болуп эсептелет. Такабай жөнүндө көп адамдар жазып кетишкен. Бул архивдик материалдарда Такабай жөнүндө бар. Биз ошол Такабай жөнүндө бүгүн сөз кылмакчыбыз. Бир нерсе айткым келет, урматтуу замандаштар. Бул уруунун ичинен уруу чыкпайт. Муну туура түшүнүш керек. Кийин бизде белгилүү билген Санжыра чогултуп, уруу деген качан пайда болот? Уруунун ичинен. Биз ошону да талкуулайбыз. Мына бүгүн эмне үчүн мына Такабай уруусу эмес, бул Такабай уругу деп аталат. Жоксо Такабай тукуму дейт. Биз Такабай тукуму жөнүндө токтолгубуз келет да. Мына Алымбай Молдокматович, сиз айтсаңыз, Такабай орус архивдеринде дагы өзүңүз изилдеп көрдүңүз. Көлгө барганда ма элдер көп айтат да. Ушу Такабайды изилдесеңерчи. Такабай түштүктөн келгенби? Же бул белектин баласы деп чыгып атпайбы? Сиз ушул архивдик материалдарга таянып, Такабайдын келип чыгышын айтсаңыз. Эки кыргыз баарлашса сөзсүз түрдө тегиңди билесиңби карагым деп казагыңды айтат экен, кыргызыңа жет атаңды билбесең, тегиңди билбесең, жолуң болсун дейт экен. Бардык үй бүлөдө биздин кыргыз үй бүлөлөрдүн баарында улуу аксакалдары, чоң атасы, аталары ошону билдирүүгө аракет кылат. Мына ошол чөйрөдө чоңойдук биз. Ошон үчүн биз ошол аксакалдарыбыздын айтканынан, санжырачылардан укканыбыздан, жазма маалымат болсо уккандарыбыздан тегин ким дегенде мен тегимди мындай айтам. Долон түбү, андан агул, тагай, кылжыр. Кылжыр деген бул сарбагыш. Анын орозбакты деген баласы, андай мырза, кул мырза, мырза деп калган эми бир жакшы үй бүлөнүн тукуму болуп атат да. Андан ал Сейиттен Жамангул, анан Белек болуп кетет. Белек кичүүсү болуп атат да бугулардын. Эми ошол биз Жамангулданбыз, Такабайлар. Мына Ыргыз көл өрөөнүнүн чыгыш тарабындагы жайгашкан элдин көбү бугу. Ошон үчүн кыргыз элинин ичинде сөз бар, көл жээгинде көп бугу деген. Азыркы заманда информациялык маалыматты алып берүүчү техниканын көбөйгөндүгүндө китепти көп окуган балдар ошо өзүбүздүн бул көл жээгинде көп бугунун кайсы чектен кайсы чекке жашаарын көбү билбейт. Сиз биз курактуулар билебиз деңизчи, бирок жаштар билбейт. Ошон үчүн мен бул китепке ошол маалыматтардын баарын толук берүүгө аракет кылдым. Бул китепте мен өзүм эчтеке чыгарган жокмун. Бардык жазма маалыматтардын, көрүнүктүү адамдардын, нукур адамдардын, кайсы улуттан болбосо ошолордун биз жөнүндө жазган Такабайга тиешелүү маалыматтарды алып системалаттым, иреттедим. Ошону өзүмдүн айылымдагы өзүм менен сүйлөшкөн инилерим, бөбөктөрүм окуса экен, билсе экен деген аракет менен жасалдым. Үркүндү болсо өзүмдүн чоң атамдын 105-ке чыгып кайткан, ошол үркүндө 35 жашында үркүп барган экен. Ошол чоң атамдын чоң немин айткандарын, оозунан уккандарымды жаздырып калган убагында. Магнитофон менен ошолорду келтирдим. Муну
Ысык көл өрөөнүндөгү чыгыш тарабында ушу бугу жайгашкан дегенде арасында санжырачылар бар да сөзсүз ар бир элде. Санжырачылардын айтып кеткендери, жанагы келип сырттан келип аларды кичине изилдеген адамдардын баары жазмышында бул бугу уруусу эли, кыргыз эли чоң эл, бугу уруусу кандай пайда болгон деген маалыматтардын түпкүрү уңгусу бир айтылат. Бардык жерде мындай бурмаланган жери аз. Мына ошол мисалы үчүн ошондой китептердин эң көзгө көрүнүктүү азыркы улуттук университетте филологический факультетте окуу куралы катары пайдаланып аткан Сапарбек Закировдун Кыргыз санжырасы деген китебинде толук маалымат. Бул аксакалды мен өзүм чогуу иштешип калдым улуттук университетте. Бул өзү Төлөөн Касымбеков атабыз менен чогуу ишти башташкан. Төлөөн Касымбеков сынган кылыч жазып атканда бул ушул этностук карын катнаштарды кыргыз элинин ичинде өрөөндөрдү өзү жөө кыдырып, ал кезде мындай транспорт жок кезде кыдырып жүрүп жазып алган. Ошон үчүн сенин бугу ата тегиңдерди карап келгем деп туруп ошол китебинде 1,5 барак толук маалымат бар. Кайсы кимден тараган, каякта жайгашкан деген. Мага ошол даяр материал болду. Андан кийин ошол жердеги Сапарбек Закиров агайдын жазгандарынын азыркы ошол убакыттан бери кандай өзгөрүүлөр болгонун корректировка кылганга өзүм аракет кылдым. Андан кийин сиз азыр эле көргөнсүңүз мынакей Такабай жөнүндө Аманат Мендебаев деген аксакалыбыз айылдык мектептерде мугалим болуп жүргөн. Ал киши өзү орус тили адабият факультетин бүткөн. Бирок ушул кишинин мен абдан ардактаганым өзү бул айылда чоңойгон эмес Такабайдын ичинде. Ичке сууда таекелеринде чоңойгон бир бугу. Бирок кийин келип тоолукта турганда мугалим болуп жер тирегенин кесепетинен биздин айылга эли журтуна келген ушу. Ошол аз убакыттын ичинде Такабай Баатырды ошол киши биринчи жазып чыкты. Мен ошого таазим этем, жакында кайтып кетти. Себеп дегенде Такабай Баатырдын колдон келишинче өзүнүн кол алдындагы маалыматтарды берди. Бул биз үчүн чоң жардам. Буга сөзсүз түрдө талаш бар. Алгандай алганы жалгыз адамдын подходу болот кириши. Анан мына сиз экинчиден мына бүгүн телестудияга чакырып санжыра көргөзмөсүнө ушундагы тактап атканыңызга мен биринчи элимдин атынан, өзүмдүн библиомдун атынан, өзүмдүн атынан чоң рахмат айтам сизге. Тынчтык Калыкович. Бул эми андан башка деле Шат айылы деген кийин мына 16-жылы 100 жылдыгы деп той берди. Ошондо Элдос деген дагы экөө ушу китеп жазды. Алда да жакшы жазган. Элдос деген жигит өзүңүз билесиз, Шалбаада санжырачылардын жыйыны болгон чоң. 90-жылдары ошондо ошол Элдос секретарь болгон ошол жерде. Бул Сапарбек Закирович болуп жактырган ал баланы айтканын. Ал бала азыр абдан дагы активно иштеп атат. Мына ушул эми сиздин сурооңузга Такабай деген ким экенин мен ошол тегимен келатканда Орозбактын эли Сарбагаш уруусунун ичиндеги эң чоң урпактардын бири деп атпайбызбы? Биз мына жаштар азыр биз түбүбүз Сарбагаш менен бир экенибизди деле билбегендерибиз бар. Мен деле кеч түшүндүм аны. Көрсөң ушундай экен. Орозбактынын 5 баласы болгон экен. Улус Арык мырза, Мырзакул мырза, Асан мырза, Кара мырза, Токош мырза деген 5 баласы болот экен. Мына ошонун ичинен Асан мырза, Кара мырза дегени көз катары мерген чыгат экен. Мергенчиликке чыгып бир жүргөн жерден ким жазып атат? Тиги Сапарбек Закиров айтып атат, Аламыштын тоолорунда деп. Бир жерде кийиктер суу ичкен булак бар экен, ошол жерге барып алар аңдып жатышканда ошо бугулар келип суу ичип атканда бир букасын атып чыгып, экинчисин ата ал дегенде ал көз алдында, алардын көз алдында кызга айланып калган депчи. Мына ошол кызды алып келишип, Арык агасына берип атышат. Арыктын үйүндө тарбияланып калат. Арыган атан көрүп ушу өзүм эле нике кыйдырып койсомбу деген ой кеткенин кыракы байбичеси байкап калганынан айтат: "Ай, сиз уруксат берсеңиз, ушу ал иниңиздин баласы ал Сейит. Жаманкулдун инисинин баласы болуп. Жок, Жаманкул эмес, Мырзакул. Мырзакулдун баласы болуп. Ошонун Токтобек деген аялы жакшы жердин эле кызы, бирок бунун өзү кичине иттин сан жүзгө жеткиремде ошо менен алаксып, уна үй тиричилигин жакшы карабай атат. Бул кыз тири карак, башка бирөөгө кеткенче туура көрсөңүз уруксат бериңиз, алып берели дейт. Анан Арык макул дейт. Ал Сейиттен Жаманкул Арзан Бапа деген 3 уулду болот экен.
ошол аялданчы. Анан Жамангул уулунан 5 бала болуп атпайбы? Бообек, Бооке, Төрөгочкор, Кыдык, Белек болуп атпайбы? Биз ошол Бообектен тараган Такабайбыз деп айтмакпыз, бирок ортодо бир окуя болуп кетет. Жанагындай бир чабыштар болуп турган кез экен, ошондо бир күнү капыстан кол салып ушу бугуларга Бообекти кимдин улуу баласы болуп атпайбы? Жамангулдун улуу баласы болуп атпайбы? Анан ал киши биринчи баласы болгондон кийин боосу бек болсун деп, жаман көз жаман сөздөн алыс болсун деп, ырым кылып, итбок деп, итбогум деп эркелетип жүрүп, кийин Бообек аты өчүп итбок болуп калган экен. Көп Санжыралга айткан санжырачыларды итбок деп жүрүшөт. Жазма маалыматтарда айтат итбок деп, бирок анын аты Бообек. Андан кийин Бооке иниси болуп атат. Мына мен азыр эле санап кеттим. Анан кийин Төрөгочкор, Кыдык, Белек. Мына ошол бир момент болгондо жана кол чапканда итбокты өлтүрүшөт. Өлтүрүп туруп аялын ал апабыз жөнүндө эч аты жөнүндө жазылган эмес экен бул. Кимдин кызы экени да айтылган эмес. Ошо менен колго түшүп тигилерди алып кетип калат. Бообек өлдү. Анан тиги кыз жок. Ошо менен калмактардын колунда курал болгон, өзбектерде курал болгон. Бул сарттар эле келип алып кетти анжандан, ушулар эле чаап кетти го деп, булар болуп калат, сарт алып кетти депчи. Анан кийин алардын курал жабынан коркуп, кыргыз бугун эли да бара албай жүрүшөт. Ажыратып алуу мүмкүнчүлүктөрү жок, коркунуч сезим, чыгым көп болгон кездер. Анан ошондо жанагы дагы эле биздин бугунун Туманын уулу Акучу деген мал менен анжанга соода кылып, жердин шартын билген өзү Акучу батыр деп коюп калыптыр кийин жагында. Ошол жигит бир мал менен анжанга деп, анжанды Ферган өрөөнүн баарын эле анжадан деп түшүнүшкөн экен да. Анжанын ичинде Оштон баштап эле ары карай анжан дей беришкен окшойт кыязы. Жазма булактарда ошондой болгого туура келтирет да сизди. Мына ошол жерден бир малды жанын сатып алып анан келе атышканда, бул жайлоодон анан бир эл жайгашкан жерди көрүп, Кудай конок болуп түшүп калышат. Түшүп калып эле киргиле ал кезде Кудай конокту кабыл алчу да. Киргенде эле жеңесин тааныйт. Жеңеси тааныйт, унчукпайт, тиги жеңеси да тааныйт, унчукпайт. Абдан жакшы кадырланган конок болушат. Анан баягы ал кезде боз үйдө тургандан кийин баягы төшөккө жатар малда жай салынган убакта бир эс алууга чыгышат эмес. Ошондо калып акча айтат. Ой жеңе кандайсың, эмне бабың начарга деп кыргызчылык салтты айтып атат да, самый деле башка деле толук эле болсо керек. Анан айтат, сизди көптөн бери таппай, алып кете албай жүрдүк эле, Кудай буйруп мына кезиктирди, мен алып кетем дейт да. Анан айланайын Акучум деп айтат. Мен ошол 10-12 жылдын ичинде 4 балалуу болдум бул кишиден. Бирөөнүн аты Сумбул, бирөөнүн аты Кайсар, 2 кызды болдум, Каркырын, Тоту деген. Анан бир мамбетим үчүн 4-төн таштап кетиш мага кыйын болот го. Сен адам мени аясаң деп көзүнөн жаш агып кетет экен. Мамбетимди алып келип бир көргөзүп кетсең ушундай бактылуу болор элем дегенде, анан тиги Акучу сразу тез эле болуптур жеңе, жазда келем, 1 айдын ичинде келем. 30 күн деген санап туруңуз, мен келем дагы бул үйгө акырын келем дагы мал болуп жөөлөйм. Же бука болуп дегенде үйдүн капыштын. Ошондо балаңыз менен даяр туруңуз. Же өзүңүз даяр туруңуз. Анан кийин эме ойлоду да, бирөөнү ала кетерб экен деп. Өзүңүз даяр туруңуз, чыга калсаңыз, анан мен мамбетти алып келем, ошондо барып учурашасыз түндө, эч ким көрбөсүн. Эгер көрүп калса, сизди да, мени дагы, баланы дагы зыян кылып коюшу мүмкүн дейт. Анан тиги күтүп жатат, байкуш эне деген, эненин жүрөгү кандай. Анан булар эмне кылат? Бул келет Акучуна Белектин үйүндө чогултат билермандарды. Айтат, ушундай таптым. Боокенин аялы жеңемди таптым, ушундай экен. Ал сарттар албай эле, ал жанагы тийген күйөөсү ошол Адигенен Төлөкөн уруусунун жигит экен. Жакшы жигит экен. Анан эми 4 балалуу болуп, тиги энебиз деле ошо болдум деп калган кез экен. Анан кийин айтыптыр, эми ушундай деп сүйлөшүп келдим. Алага чайын дегенге жанагындай өзү айтты жеңем. Анан бирок бир 4-5 жигит берсеңиз, мен ала качып эле келгеним дурус го десе, туура каласың дептир билермандар. Туура каласың, мамбети мынакей, мамбет Белектин үйүндө калат ошондо. Башка туугандарын эмес, Белекке бактып. Мамбетим турат, айланайын алып кел дейт экен да. Алып келгенден кийин анан баягы ыйлап сыкташып тынчыгандан кийин анан жанагы Бообектин иниси Боокеге нике кыят экен. Илгерки салт боюнча ошону Боокеден Такабай боюмда да бар дегенде, сизге айтпай, боюмда бар дегенде анан
боюнда болуна карабай туруп эле нике кыйып коет, ошондо кыз төрөлөт биринчи. Боокеден жалгыз эле эркек Такабай туулат андан кийин. Такабай боокеден туулат турганда. Биздин Бооке атасы. Бообек атабыз ит боокду өлтүрүп кеткен да. Эми ошол ит бооктун бир тууган иниси Бооке болуп атпайбы? Боокебиз эми атабыз Такабайдын атасы болуп калбадыбы? Урматтуу замандаштар, жанагы мен Алымбай Молдоматовичке суроо берип атпаймынбы? Көпчүлүк элде мен кыдырып изилдеп жүрөм. Ошо Такабайды түштүктөн келген деп атат. Эми бул Такабай уругу далил менен айтып атат чындыгын. Мына бул Алымбай Молдоматович өзү айтып атат. Мына азыр чындыкка жакындап келатабыз. Бул жерде бир сөздөр бар да түшүнүксүз болбой калбаш үчүн. Баягы Бообекти Итбок деп коет. Жана Бообек Итбок, Итбок Бообек деп түшүнсөк болот да. Бообекти өлтүрүп кеткенден аялын түштүккө алып кеткен. Бул болжол менен 12-13 жыл жүрүп калат ошол жака. 12-13 жыл төрт баланы болуп атпайбы? Ал эми Бообектен ошо айылда калган Мамбет деген баласы калган да. Ал эми аял барып тияктан Төлөйкөнгө турмушка чыгып, 4 бала, 2 кызды, 2 балалуу болуп атат. Анан барып акчы барып, алып келем деп аткан ошол. Жана сиз Боокенин аялы деп койдуңуз, Боокенин аялы кийин болуп атпайбы? Бообектин аялы. Ошо Такабайдын бир жатындаш эжесинен 2 жээн бар экен Сарыуда. Сарыанда көлдө келе элек. Сарыанда оштон ооп тиги таласка барган тарыхый маалыматтар боюнча. Мүмкүн ошол байланыштар болгон да, көчүп конуп жүрүшүп, булар жолдун астына карабай эле байланыш болгон. Мына ушул байланыштардын көбүн ким изилдеген? Орус географтары, чыгыш элдерин изилдөө боюнча этностук байланыштарды изилдөө болгон орустун 2 чоң окумуштусу болгон бирөө Аристов деген. Аристов 1860-жылы эме жазат, китеп жазат. Абдан 1896-жылы кечирип коюңуздар. Бул өзү Аристов ошол мынтип жазат: опыт выяснения этнического состава деп жазат да, ошол түрк тилдүү элдердин этникалык байланыштарын изилдөө жана алардын санын аныктоо деген заметка жазат. Бул чоң маалымат болот да. Мына ушуну Саул Матвеевич Абрамзон деген пайдаланган, улаган. Абрамзон дагы ошол эле факультетти бүтүп, бирок студент кезде этникалык изилдөө менен Кыргызстанга келет. Чыгыш эли деп, түрк тилдүү деп. Анан аны Караколго жиберет, Каракол уездине. Анан Каракол уездине 24-жылы келген экен. Анда Кара Кыргыз облусу болуп турган. Өзү жаш бала болсо. Жаш бала, студент. Анан Караколдо так ошо бугунун чордосунда жүрүп, бул көп маалымат чогулткан болот Абрамзон. Кайра кетип 26-жылы окуусун бүтүп аспирантурага калтырганда буяктан элдик билим берүү комиссариат чакырат дейм, билип калганда. Анан ошо менен келип Кыргызстанга карыганга чейин иштеп берген. Бул кишинин көп эмгеги бар биз жөнүндө. Бирок ушунун 45-бетте мындай китеп жазган, мен да көргөзүп коеюн. Кыргыздар жана алардын этногенетикалык жана тарыхый маданияттык байланыш деген китеби да ушул. Ушул жерде көргөзүп турат 45-бетте. Бир кызыктай жазган жери бар. Мен бул китеп жазып аткан жанагы Торгой менен Такабай жөнүндө жазганын карап кайтты. Ошондо мындай деген жери бар да, бул киши айтат, ушунда мен дейт иликтөөлөрдө этностук культ маданий байланыштарда Такабайды, анан тиги Торгойду эч бирөөнү байланыштыра албай койдум дейт. Кары кишилерден гана маалымат алууга туура келди дейт бул этностук боюнча. Потом себеп дегенде эми жок да, жазуу маалымат жок болгондо бизде. Ошо санжыралык менен ошолордо алар божомолдойт Такабай, ошол түштүктөн келген булар. Себеп дегенде ал киши дагы изилдегенде мындай дегенде айтып чыгат. Бул кыргыз эли 16-17 кылымга чейин эле канатташаткан казак эли менен, өзбек эли менен, анан кийин ойроттор менен, калмактар менен, кара калмактар менен туугандашып, алардын кээ бир топтору бизге сиңип кеткен деп. Мисалы ал айтат, мынтип жазып атат. Түбү казактар Абыла, Сабыр, Чагалдак кыргыздардын Сарбаш уруусуна сиңип кеткен. Ал эми 30 группасы Буг уруусуна сиңген. Түбү өзбек саналган Такабай уулу Торгойлор бугуларга сиңип кетишкен деген божомолду аксакалдардан алган жазат да. Мына урматтуу замандаштар, Абрамзон да жазып кеткен Такабай, Торгой тууралуу өзбектен келген. Жана кыргыздын илгери бу Такабай түштүктөн келген деген сөздүн бир аз жөнү бар. Мына азыр Алымбай Молдоматович дагы далилдеп берет деп ойлоймун. Жанагы Алымбай Молдоматович, мен ойлойм, кыргыздардын ушуну айтканы, жана биз айтып атпайбызбы, Бообектин аялы кетип калып, анан
Сарттарга кетти, Сарттарга кетти. алып кетти. Күйөөсүн өлтүрүп аялын алып кетти. Өңдү түстүү киши экен. Ошол жактан Такабайды эстип келген деп айтылат. Бир, экинчи боюнда келген дейт. Мына ушул жанагы түштүктөн келген сөз болуп жүрбөсүн дегенде кошуп койгон. Мына үчүн жанагы Кудай конок болгон келген кишини алар деле ойлошкон экен. Сарттарга дегенде көрсө адигине Тагайдын эле бир тууган адигине биздин эле сол канат, биз оң канат болуп атпайбыз. Ошол эле өзүбүздүн туугандар экен. Жанагы кол салганда бугуларга ошолордон жигиттери барып, муну ошока алып кетип жана үйлөтүп койгондо 4 балалуу болуп атпайбы. Эң төлөйкөндөр. Курсактагы кыз келип атпайбы, жана айткандай тигиндей болуп атпайбы. Анан бу бектин ошо аялын иниси боокеге баш байлады деп жана айтпадымбы? Ошондон анан кыздан кийин эле Такабай жалгыз уул турган. Такабай өзү сөзмөр, кызыл жүздүү, анан кийин мындай бир өткүррөөк, тынчык жигит болот экен. Ошон үчүн Белек аны жакындатып жүргөн. Белек чынында бугуну башкарган адам болгон. Белектен тең көп күчү да, иниси катары бир чети агасынын баласы катары. Бул тиги Бообектин агасынын аялынан Мамбетке ини болуп калып атпайбы? Мамбеттин жашы кимден? Такабайдан 14 жаш улуу. Мына ошону карап Белек өзүнө жакындатып жүргөн. Ошон үчүн көлдө Белек Такабай Белек Сийит деген жесери бар. Тиги эле тоңдогу жанагы жана жакында тоюн берген Торгойдун агасы, атын тотом. Ошол киши да Кыдык улусу да. Торгойдун да бир тууганы болот. Анан тиги Торгой тыңыраак болуунан кийин Кыдык эң тыңы. Ошого жакындап жанагы кадимки эле Такабай Белек Сийит дегендей чогуу ошо балдарын багып алсам деген эле маселе бул. Торгой Кыдык Сийит жакындарында тиги эле агасы эле жактырбай Торгой Кыдык Сийит деп калган. Негизи Такабай Белек Сийит деп, Белек Сийит дейт. Ошо Торгой Кыдык Сийит деп айтып калат да. Эмне үчүн айткан? Торгой Кыдык Сийитчилер бул Торгой Кыдыктын баласы эмес. Бул анын бир тууганы Төлөгочкордун Куржун деген баласы болгон. Ошол калп айтпасам Куржун Торгой Төлөгул. Анан Торгой Кыдыктын Жаңыбай, Жакшыбай, Жаныбек, Кутулдук деген балдары бар. Ушулар менен жакшы болуп кеткен да. Ошон үчүн жана Торгой Кыдык Сийит деп калган ошондон. Эң туура айтып атасыз. Себеп дегенде, мисалы үчүн жанагы көлдөгү эң санжырачы атактуу ыр менен жазган бардык биздин бугуну Молдокмат Кулунбай деген талды сулук санжырачы бар. Муну кыргыз эл бүт билет. Мына ушунда мындай деп жазган жери бар. Ит боктон Мамбет экен дейт, ысык көл жегин мекен дейт. Боокеден жалгыз Такабай сөзү бир мыкты чечен дейт. Белектер менен бир жүрүп балдарды баксам экен дейт. Тиги Кыдыкка жакындап так ушундай эпизод менен барып атпайбы тиги. Ошон үчүн анан тигинин бир тууганы эле биздин кыргызда ушундай бар да, бир тууган биринчи. Сен тиги Кыдык Сийсиң деп тиги улуусуна, атасына, агасына барып атканга жактырбай турат. Бул жерден болсо жанагы Белектин элге алынганы, анын 3 аялы болгон, бирөө Жаркынай, аны кээ бир Ай Жаркын деп жүрөт кээ бир кол жазмаларда. Жаркынай эне деп жүрөт, көпчүлүк айтат. Булар бутуна туруп калган, анын 10 баласы болгон. Такабай да жанагы 10 баласына тиги Мамбеттин энесинен жанагы Саты Алдаштын энесин Жаркынайынан алып атпайбы Белек ата өлгөндө. Ошолордун баары биригип калып, бул деле ошондо туура айтып да, белектер менен бир жүрүп балдарды баксам дейт экен деп. Такабай негизи биз сүйлөштүрүп көрсөк, бул Белек, мен болжол менен 1690-1700 жылкы киши. Болжол менен айткандачы. Бул Такабай бир кийинки төрөлгөн бала да. Сиз айтсаңыз ошону. Белектин сөөгүн кайда коюлган? Аксыдагы Сафен булак деген, Булан деген мечит бар экен. Бул арабтардын мечити экен. Билесизби, жазма маалыматтарда арабтар келип Таластын жанында согуш болгон. Чоң согуш кыргыздар менен. Мына ошондогу мүмкүн ошондогу Аксы, азыркы эле Аксыда ошол жерде бул эме деген мечит бар экен. Ал араб тилинде айтылып калат экен, жанагы аты София булак деген ак деген сөз экен. Булак деген ошону күмбөздү тазалап, тергеп, тазалап жүргөн келин бар экен, өзү араб. Ошон үчүн ошонун атында коюлган экен. Ошол арабтардын ислам динин түзүүчүлөр дегендей кылып туруп, Белек атабыз өлгөндө Мамбет болсо Такабайдан 14 жаш улуу болуп атса, анан Мамбет менен Такабай алып алып сөөгүн баягы ошол кездеги биздин кыргыз бугу түндүк кыргыздардын баары сөөктү ардактуу кишилерди ошол жака анжаянга алып барып койсо, буну ардактап атат, сөөктү сыйлап атат деген сөз болгон үчүн ошол намыстан калбасын. Бул эл башкарып жүргөн киши болсо, жанагындай
жоңгары ойроттун жапырактарында буг элин аман алып келип жүргөн киши болсо, анан ушуну талаага таштайбыз деп алып барып кетип атпайбы? Такабай менен Мамбет кетти. Такабай менен Мамбет барып, Мамбет улуу агасы болуп атат. Анан кийин өз иниси болуп, сөөктү алып барып жанагы жакшы жерге койгон ошол. Аксыда София Булан деген. Ошонун тегерегинин баары эле азыр жакшы жасалган мечиттер, эл сыйынган жер турбайбы? Ошол жерде эски күмбөздөрдүн мындай алар күмбөз салган топурактардын баары эле ошо арабтардыкы экен. Андан кийин барып бизге окшоп түндүк кыргыздардын алып барып койгон сөөктөрү көп экен. Эми ага жерге бир аттуу баштуу жакшыраак кишилердин тукуму бар болсо, кичине жол алыс бара алчу эмес экен. Биз өзүңүз билесиз, Алдар Моют экенин айттым, анан кийин көлдөгү мындай алып барып токтотулган. Ал жөнүндө аны сиз жакшы билесиз, мен сиздин эмеңиздин баарын угуп жүрөм, көрүп жүрөм. Эми бир кызык жери ушул экөө барып тиги жакты коюп, анан кийин жүрөктөрү Кудай алдында биз жакшы милдетибизди аткарып келатабыз, атабыздын алдында деп келгенде үйдө той болуп аткан болот. Ой, бул эмне той болду деп келишет. Келишсенен киргиле деп анан кийин бул жерде эки вариант менен айтып жүрүшөт. Алдаш менен саты мерген жигитчилик кылып мындай жер чалып жүргүнчү жүрүп кетип, анан кийин бул тойдун аягында келип калышыптыр да. Анан кийин ошо алар киргенде биринчи вариантында деп айтат, экөөнү жерге бир отургузуп туруп, табакка эт алып келип, анан ой бул кандай эт, бул эмне эл топурап той десе, ой Жаркын энебиз Кызылуул акеге баш кошту. Ошонун тою дегенде саты туруп табак тийбейтир. Бу карыганда күйөөгө тийип бизди уят кылып бул эмнеси дегенде, анан тиги алдаш тура калып, ой жакшы болгон турбайбы, апам күйөп. Атам өлсө дагы атамды көргөндөр өлбөсүн. Энем дагы күйөөгө чыгып бизди дагы аталуу кылып жакшы кылып аткан экен деп этти терип салып, этти аябай жеп, рахмат апама, көп жашасын энем деп анан сорпосун ичирген. Ушул варианттан анан жанагы Жаркын энебиз көзүнө акырайтып, сатыны карап, кичине тарынгансыган, мамиле кылган, тили менен ага мындай жаман сөз айткан эмес экен. Алдашка аябай ыраазы болгон дейт. Анан экинчи вариантында баягы ал кезде каада салт ушундай экен, экөө өзүнүн өргүсүнө түшкөндө эле тиги келиндерден табакты алып барып тарттырат экен да. Биринчи ошо алдаштыкына барганда Алдаш, ой бул эмне дегенде жанагындай кайра ошо жана биринчи вариантта айткандай Алдаш, ой жакшы болуптур, жакшы болуптур. Аталуу болгон турбайбыз, энем да жакшы болгон деп. Анан бу кандай тийди дегенде ошондо көргөн билгендерин айтат. Ал киши Жаркын бир 40тан өтүп калган кез экен, чачтан акырылап калган киши экен. Эми ал кезде жаштын узундугу ошондой ченемдүү болгон да, азыркыдай эмес да. Анан ошондо ак чачым тердирип мен Кызылуулга элетилем. Мекке деген биринчи аялын балдардаттың, анан алардан баягы токолдун балдары деп кичине балдарым, мен балдарым деле чоңоюп турат, бирок кичине өгөйлөөсүн. Андан көрө тиги белектин жакшы көргөн Кызылуул ошого эле тием деп анан баш кошкон экен да. Анан тиги ким болсо Алдаш ошону жакшы түшүнүп, анан тиги аял айтып келгенден кийин ким Жаркын эне аябай ыраазы болуп, келечеги кең болсун, айланги укум тукумдуу бол деп айткан экен. Сатынын аялы келгенде эмне болду дегенде, Саты жанагындай тебиген жанагы эпизодду айтат. Эле таптакыр жоготкунун, бул энем ит болгон турбайбы карганда күйөөгө тийип, бизди уят кылып деген экен. Ошондо жана акырайып карап койгон менен Саты да тукум начар болуп калып, аз болуп калган экен. Бул ошол эненин каары тийип калган деген сөз бар буг ичинде. Урматтуу замандаштар, бул жерде сөз түшүнүктүү болуш үчүн белек кээде айтат 90го кээде 100гө чыгып каза болду дейт. Мен билбейм, кылып караганын кезинде каза болгондон кийин белектин аялы Жаркын, анда жайсыз айтпайбыз, 40 жашта болгон. Бу Жаркындан Алдаш, Саты, Алдаяр, Токой, Токоч. Менимче 5 бала. Ошо баягы жаш деп айтсак болот. Анан баягы Кызылуул деп Такабайга турмушка чыгып калган учурда жанагынтип белектин сөөгүн коюп келгенде жанагы тойдун үстүнө чыгып атышпайбы. Ошондо жана Саты жанагынтип каршы болгондо мына ушул жерин айтып коюш керек. Бул жанагы 10 бала, анан 15 бала деп, мен 5 баланы да кошуп алган болуш керек. Ошол жанагы Жаркын энебизди алгандан кийин ошол 5 баласын алып келип атпайбы, сиз айтканы мен кайталабайын. Ошолор менен Такабайдын өзүнүн 10 баласы болгон экен. Ошол менен 15 балалуу болуп калып атпайбы? Эми Такабайдын өзүнүн канынан чыккан 7 баласы биздин чоң өртүдө. Мына мен жазган чоң өртү айылында мен Такабаймын, ошо чоң өртүдө турушат.
мына сүлөкөн жанагы сатып алды деген Мамбет уулу эмеде аял болгон деп атпайбы. А мен Алматыда Семиреченский облустун архивин таап келдим. Сүлөкөнүн жашы канчада экен, аялы канчада экен, балдары канчада экен, канча малы бар экен каттоо 1885-жылы. Даана китепке кийирдим мынакей. Эл дос деген Санжарадан уккан жазып койгон экен. Бул кечирип коесуз. Сүлөкө деп аялдын атын айтып жүргөн. Бул сүлөкө кишинин аты турбайбы? Эркек. Ошол Санжырага эл достун жана шат айыл дегенде Санжыра сатып алды, Санжырачынын айтканы. Өрктүдө сүлөкө деген бул энеде эле аялдын атынан бир уруу бар деп атпайбы? Анан эми өзүңүз билесиз, Өрктүдө баарыбыз шырылдап атык. Бул сүлөкө эркектин балдары. Ал тем более азыр биздин айылда 120-130дан ашык түтүн алар. Анан мен Кудайдын буйругу менен бул Алматыда Семиреченский баягы генерал адъютант Түркистанский генерал губернатор Куропаткиндин неменесинен 86 барак архивден кагаз алдык да. Ошондо жазылып жүрөт тиги сүлөкө эркек экендиги, анын аялы өзү сүлөкө 50 экен, анын аялынын жашы баары катталып жүрөт. Балдарын баары катталып жүрөт. Анан мен ушул экрандан айтам, сүлөкө чындыгында эркек болгон. Эми Санжырачы көрдүңүздөрбү? Жанагы аксакалдардан алынган маалымат боюнча Абрамзон Такабай менен Торгойду сарттар өзбектерден бир сиңген топ болуш керек деп атпайбы? Мына бурмаланган. А бирок жана акычы барып таап келген жер Адыгенен Төлөкөн уруусунун эле кичисинде чыккан экен да. Ал кезде эки урткан бир Тагай менен Адыген балдар чабышкан көп. Анан ойлошту да, бул эми сарттар менен кошулуп келгенби же өзүлөрү келип чапканбы, капыстан внезапно чапкандан кийин жанагы ит бокту өлтүрүп энебизди алып кетип атпайбы? 12 жыл 14 жылдан келгенден кийин анан элде жазма болбосо, метиркеси жок болсо айтат да, баягы Бообектин баласын, Бообектин аялын алып кеткен сарттан бала келди, ошол Такабай экен деп ортодо кыз төрөлгөнүн билбейт. Абрамзон болсо элден алган маалыматты жазган, бирок ал казактыгын жазып кеткен. Ал мындай, бул этностук, маданияттык байланыш 16-17 кылымда эле бул кыргыз менен казак, калмак, өзбектер менен тыкыс болгон деп айтып атпайбы? Кечирип коесуз. Мына урматтуу замандаштар, мен өзүңүздөр билесиздер, көп кыдырып эл иликтейм. Ушу Такабайды бир айтып берсеңер деп, Такабайдын эли кээ бир санжырачылар мына сиз окшоп так билет экен. Айтты, ал түштүктөн эмес, ал Боокенин баласы Такабай депчи айтып коет. Мына азыр алынбай мылдак далилдеп отурат да. Ошол кезекте дагы элдер ката кетирген. Уккан сөз. Кеде мен ойлочу элем. Ошол жанагы Бообектин аялы тияка барып 14-12 жыл туруп калбады. Ошондо Такабайды эстип келген го деп ойлогом да. Көрсө Такабай бияктан төлөп Боокеден төрөлгөн экен да. Эми айтсаңыз, бул Такабайдын бир тууганы Кара Султай деп жүрөт. Бул эми сиздин сурооңуз эң туура. Мен да китепке бөлүп жаздым. Кара Султай деген жанагы шатылык киши. Жанагы жети баласы чоңортуду болуп атпайбызбы? Жети баласы мындай: Сүлөкө, Койтуйбас, Усуп, Жабак, Токтомуш, Кашкабаш жүрөт. Мына ушулардан башка 3-өө Такабайдын 3 баласы Шатыда. Анан кийин Мамбет уулу ошо Шатыда 4-төө турат. Себеп дегенде Жаркын эненин балдары менен алып, анан Мамбеттер ошол кезде баш аз болгондон кийин Мамбеттен тараган балдар аз. Аны Найманбек деген уруу кылып койгон, анан кийин айтылып кеткен Такабай уруусу деп эле. Ошол жерде ошо Шатыда Кара Султай деген адам болгон экен, өзү зор чапжаак, анан кичине кара өңдүү киши болсо керек. Эми ал кишинин бир өз аты Султай турбайбы? Султай экен. Эми ол жерде мен ушуну атайын жазып жүргөндө мындай дейм. Эл оозунда дейт алынган чыгаан, эл оозуна алынган чыгаан мыктылардын бир үлпөтүндө Тилекмат ата айтып атат. Молдолордон кат калат, усталардан дат баспаган зат калат. Сиздерге окшогон асылдардан жат кайтылган нуска сөз калат. Кана эмес, дайыр нускаңарды айткыла жаштар уксун деген экен. Ошондо жана акени берет ошондочу. Анан ошондо арасында биринчи ошондо Боронбайга берет экен. Боронбай султан эмесмби деп кимге Сартакке айтат экен. Сиз сүйлөңүз эми сагалдуу десе, тиги Боронбай султаныбыз да чынында биринчи ошолайсын ыр менен айтышат да буларчы. Анан Мойтак айтат экен, анан Сартак айтат экен, анан Мураталы би, анан Солтонкул би, анан Такабай Кара Султай дейт. Мына сиздин сурооңуз ушул келип атат. Анын аягында акыл чечен деп туруп Тилекмат нуска айтат экен. Эми Такабай Кара Султай мындай деген нускасын айтат. Аргымак
Қақ жарып өзөндөн кирген дайрасын, азамат чыкса элиңден қалай көрөт пайдасын. Карлуу жылкы кечпеби калкыган көлдүн дайрасын. Кайраттуу чыкса элиңден калкы көрөт пайдасын. Ага тууган кимде жок, сыйлашпаса жатча жок. Бедели жок туугандан бек токуган бөз жакшы, медели жок туугандан бек сүйлөгөн жат жакшы дейт. Бул эми ушулга ырына караганда Шатайлын аягында саяктан чыккан баягы айтылуу баатыр Кетирекейдин уулу Алымбек Ормон менен баягы таарынышып кетет эмес, мылтыкталып алып кеткен. Ошону сөгөс жерде коюлган. Ал ошо дөң кылып чоң койгон Алыбектин сөөгүн. Ошону Султан дөң деп айтып калышыптыр. Эмне үчүн деп мен тиги жактан аталардан сурадым да, болгонсем Султай ошол баягы коюлган күмбөздүн ордунда дөбөчө болуп калган. Ошол жерге ал Султай барып дайыма отуруп Куран окуп, аны мал залын карап көз салып отурган Султай дөң болуп аталып калган экен. Ал Мамбет атанын Бокой уулу Султай дайыма ошол дөңдө отуруп малын көздөчү экен. Өзү карасы алыбеттүү киши болгон дешет. Жогоруда айткан ырына караганда оозунда сөзү бар, орду бар. Колдон көлдөгү чыгаан мыкталары менен тамакташ болуп жүргөн Кара Султай. Бул эч качан Такабайдын бир тууганы эмес. Туура айтасыз. Мен ойлойм ушундай сөз бар. Бул жанагы Бообектин Мамбетинин баласы болуп эсептелет. Айтылат да Султай. А жана кара киши болсо керек Кара Султай. Демек, бул Такабай менен Кара Султай агайын эмес. Агайын эмес. Бул Мамбеттин баласы. Мамбеттин баласы болуп атат. Мына урматтуу замандаштар, илгерки жазган Санжырада каталыктарды азыр түздөп атабыз. Мына ушинтип иликтеш керек. Иликтесе чыгат. Бул биринчи жолу Такабайдын башаты деп айтсак болот. Бара-бара муну дагы түздөп аласыңар деген ойдомун, урматтуу Такабай урпактары. Эми сиз айтсаңыз, бул Такабай өзү биринчи баласын айтып атасыз, бирок биринчи баласын Түлөберди деп жүрбөйбү? Түлөберди Молдо деп айтылат. Биринчи баласы. Ошо биринчи баласы мен ошо бул китепте сиз уруксат берсеңиз, бүт бардык маалыматты кыдырып, мындай боёктуу баракчаларга кирдим да, ошондо ар бир тукумдун атын көргөздүм. Эми бул жерде мынакей Такабайдан тиги улуусу Түлөберди деп дагы айтылат. Ал эми Алатай, Чике деген аттар мурда эч жерде айтылган эмес деген баамдан дейт. Кээ бир жазма булактарды жазып жүрөт. Такабайдын Алатай, Чике деген балдары бар деп. Таздар дегендер бар балдар. Булардын эмеси жок. Тогуз Торо, Жалал-Абад, Арсланбак жакта баягы Белекхан, Белек Элбаш бугуна сактап жүргөнүздө жана жоңгар ойлоттук жапыракта. Ошол жакта жүрүп жүргөндөгү бир сөздөр болуп кеткен болуш керек. Эми мындай да, бул Такабайдын 7 уулу чоң өрктүдө, 3 Шатыда. Булар бир эле келип, булар жашаган жерибиз түбүбүз. Совет мамлекет чыкканга чейин орус падышалыгы келип Караколду өзүнчө уез кылып туруп, ошондо биринчи булар башкаруу системасын түзгөндө. Ошон үчүн кыргыз элинин бардык кыргыз элине болуштук, волос деп койгон. Ошого болуштукка болуш, анан кийин анын кандидаты управляющий деп койгон. Ошондо биринчи болуштуктун аты Такабай, Алдаяр, Токоч. Ошого мына ореке мөр мынакей. Биздин Такабайдын баласы Жабак Такабайдын баласынын Түлөбердин балдарынан да булар Алимбек деген баланы болуш койгон. Бул үйлөнө кезде болуш болуп атат. Чыган бул жерде жылы да бар бунун. Ол Такабайдын мөрүбү? Ооба. Бул Такабайдын мөрү. Андан кийинки болгон киши мына Супатай Көкчү, ортодо дагы Рустамбеков деген болгон. Ошол 1871-жылы алып атат бийликти. Ал биринчи эле 1860-жылдары келип волосторду уюштурганда ошол биздин Такабайдын Алымбек Жабагы уулунун деген. Ооба, Жабагы уулу. Ошол баланы койгон да. Бул өзү абдан кыйын киши болгон экен бу дагы. Андан кийин эле ушул бийлерди да шайлашканда ошонун убагында. Ошондо биз ошол азыркы сиз барып айтып аткан чоң таштын маңдайында кең сууда турчу экен. Биз ошол жакта турчу экенбиз. Ошол мурун кең суу болуштук эле?
ошо Такабай Алдайыр Токош болуштугунда анан жанагы бизге белгисиз маалымат жана Алымбек болушубуз атабыз деми ошол кандай тил табышпастык болуп калганбы муну орус аскери губернатору кугунтуп калат экен. Бунда бир варианты бар, ошол эле биздин тиги кең суга келип атып салган деген варианты бар. Бул кээ бир абышкаларда ооздон айтылып бири-бирине болуп толук маалымат эмес. Экинчи бир варианты бар, өзүнүн эле тукумунан Жеңишбек деген бир байкем бар, ошонун тукумунан прямой. Тиги өзүнүн бала болгон эмес, анын инисинин күрөңкөнүн баласы. Анан ошол айтат, жок, мен атам айтышынча ал качкан, бул Казактын бир жеринде жүрөт. Барып таанышып келели деп мындай аталардан айткан, мен чыгынбай калдым деген сөзү бар. Бирок чындыгында биринчи волосту Такабай Алдайыр Токош деп курган. Ошол кезде число кибиттикте 423 божий болгон экен. Ана 1870-жылы эң көп кең эмени Такабайды жанагындай ситуация болгондо жоюп туруп кең суу волосту деп кошкон. Ошондо ошол бугу элинин эң көп кибитканын саны 1828 кибиток тиги бугуда болгон. Кең суу волосунда. Көрдүңүзбү? Бул өзү 1870-жылы болуп атат. Мен ошол бүт архивдин данныйды алып келдим. Бул генерал губернатор кол койгон. Анан 3 жылдан эле булар 1400гө чыгып калып атат. Ортодо эл бир тобу жок. Сөзсүз түрдө сиз да ойлойсуз деп кайда кетип калган эле. Анан бул кийин бул кең суу деген кышында суу каркарага жакын билесиз, кар калың. Анан ошо жаш балдардан суукка байырлаганга жер анчалык эмес, бул көчмөн калкына орустун айласы жок ошокто туруп турушкан. Баягы мурункудай каркыраны бугулар жайлап, кышта бери жака жайыла албай калган кез экен да, болуп уюштурулгандан кийин. Анан ошондо жанагы 1873-дөн 1876 чейин бийде ошол эле Алымбектин иниси күрөңкөй болуп атат. 78-жылы жабагын 1870-76 3 жылдан шайланып турбай билесиз. Садыреке эң көп көлдөгү калктын Садыреке 11 жолу шайланган. Башкасынын баары 3 жылдан келген. 11 жылга шайланган Садыреке. Анан ошондо күрөңкө жанагы Оёзду Иванов деген Оёзго бир кичинекей эме алып алып, жанагы алтындын эмесин натынды унутуп атам, чөнтөгүнө салып алып, калп эле жыйынга чакырганда көлөчүмүн унутуп калдым деп, анан кайра көлөчүн алган кирмиш болупту. Ивановго сизде элимдин атынан кайрыла турган сөзүм бар эле, айтпый дегенден айткан экен да. Биринчиден сиздин кызматыңыз, иш ордуңуз жакшы болсун деп, оореки жамбыны сизге тартуу кылайын деп элим суранды. Экинчиден бизде маселе бар. Саяктан Урманбет, бизде Урманбет дейбиз. Ошол 2 жолу кайрылдым, майнап чыгара албай койдум. Муну Алдайыр бугу, Такабай бугубуз. Алдайыр муну Алдайыр аксакалдын авторитети менен тиги жерге алып койду. Орторду, азыркы орторду. Ар жагында бир ортого бизди кийирсеңиздер, андан ары саяк азыр жаркынбайдан. Ушунуга такыр моюн бербей атат, а киши деле бизге күйөө бала болот. Тиги Нурдөөлөт. Чечпей атат деп эметкенде ошондо картограф чакырып, эмки кароого кийиргиле. Бул кишинин эмесин чечип бергиле. Бугу болсо, анан бул кең сууда эмне үчүн көчүп атасыңар деген Иванов сөзү бар экен жазма маалыматта. Кар калың, жаш балдардан оору көп болуп, чыгым көп болуп атат деген экен. Жанагы 1870-жылы 1800 кибиток болуп атса, 1873-жылы 3 жылда 1400 болуп атат. Канча процент жок болуп атат. Мына ушундай себептен кийин баракелди азыр биздин элдин баары, Такабай элинин баары күрөңкөй атага рахмат ушу жерди алганга деп сыйынышат. Анан бирок бул мен тиги Семиреченский облустан данныйды алып келгенден ошо сүйлөшүүдөн 14 жылдан кийин алып атабыз биз. Көрдүңүзбү, создуруп жүрө берген. Бирок ошол жерге келип отурукташат. Отурукташып баягы кыргызбыз да таңгыр. 10 баласын Такабайдын 10 баласы келип отурукташып жер бөлүшөт, агорот. Энчисин бөлүшкөндө анан кээ бирөөнө азыркы чоң өрттөн өтүп калсаңыз сол алмабак бар, таштуу жерге айдалган, бирок жакшы алмабак да. Ал кезде такыр эле таш, жайыт сыяктуу бирдеме да. Анан бизде ташка бөлүп коет деп тууган ичинен нааразычылык болот. Анын арасынан тың чыкмалар болуп, жана 3 атанын балдары түнү менен көчө качып кетет. Ал мен ал аксакалдардын балдарына кезиктим, туура балам, туура дейт. Айылда биздин атам 105ке чыгып каза болгон, ада айткан, ушундай болуп таарынычтан кеткен, чок эле болчу. Анан баары шатыдан жер таап, жана шатылык айыл Такабай толук. 3 баласы Такабайдын ак баласы, 4 Мамбет уулу,
Мамбеттин тиги 14 жаш улуу болуп атса, тиги атасын, агасын баласы болсо бир жети агасы болуп атат. Ана тиги энеси бияка келип атканда бир эле Такабай балдары деп калган. Мамбеттен абдан тың чыккан элдер көп болгон. Мамбеттен мына Такабайдын уруусу деп Такабайга байлап койду. Фатима деген эжебиз биринчи ректор сельхоз тиги мед институтка. Ошо суроо ушундай берди. Ошо Такабайдын ичинде тың чыкмалар деп биз тың чыкмалар деп айтып калабыз кыскале. Ошо жөнүндө дагы айтып кетиңиз. Ол эки Мамбет тукуму, Такабай тукуму деп калганда ошо да булардын энеси бир. Ой, эми бир болуп атпайбы? Эми Такабайдын мурунку Бообектен төрөлгөн болуп атпайбы? Боокеден. Эми сөздү бир аягына чыгаралы, бул жерин айтып кетсеңиз. Такабай канча жашында каза болуп, качченге коюлду бул? Бул мындай экен. Казакстанда көп жер ошол кез замандарда кыргыздын эле жери болгон экен. Эми жайлоодо мындай чек коюшкан эмеспи? Амалды жайгаштырган боюнча эле ошол жерде кыргыздардыкы, чек кыргыздыкы аркы жак деп калган да, анан ошондой бир жерде тоо челек дегенде кыргыздын эле жеринен каза болот экен. Азыр тау шелек деп ошо 90го чыкканда каза болупту Такабай өзү. Белекти жана айтып кеттиңиз, Белек атабыз 100гө чыкты. Белек атабыз 100гө чыккандын алдында бул тиги адегенде кетмен төбөгө жана жапырык болгондо качпадыбы? Гисар Гүлөпкө деп, анан кийин Сарбагаш Солто тет жака кетип, Белектин эмне үчүн жана хан катары сыйлап калганы? Бул элин хан шайланган эмес. Элин чыгымсыз жер которгон эле болбосо, бул баары эле кетмен төбөгө отуруп, калмактар менен мамиле түзүп, кетмен төбөнүн суулуу жерине ушул буу элин алып барып эле жер айдатып, эгин эгип, калмактар эгинге жок экен. Жоокерчилик, анан баягы жоокерчилик, анан үстүнө баскын жер болуп атпайларга үчүн булар. Анан ошол Белектин күчтүүлүгү менен буу эгин алып абдан. Баягы жер которгон эле болбосо, бугу эли кордук көрбөй калды. Тигилер кетип атпайбы Гисарга чейин? Казак Кайыңсап Эсенбердин деген мага окшогон доктор набагы эсептеп чыккан жазма маалыматтардан ошол калмак менен чабышканда кыргыз аскер калмакты түгөрүн миллион казакты кырып салган. Калмактар келип турчу. Эсенбердин деген даана статистика менен берген да. Бугу эмне үчүн аман калды дегенде ошол жанагы эгин тегинди алгандан кийин уу үчүн улакка, чөм үчүн чебичке, табагын тайга алмаштырып Кытайга жана калмактарга, ойротторго алмашып, Белек эли жакшы жаса баштайт. Сиз муну айтсаңыз, Такабайдын каза болгон жери жана Тоочелек деп эдиңизби? Ошо Тоочелекте ошого азыр бала урпактар барып турабы? Азыркы биздин алдыбыздагы поколениялардан барган бар. Ал кишилердин көзү өтүп кетти, кары болуп, алар улуу Атамек соңушка чыккан, барышып көрдүк тигиби. Эми мына эки шатынын маңдайында казактын шатысы бар, уйка шаттары менен көп айылдар бар. Жалаңаш, жылаңаш деп ушулардын баары. Анан ошол жакын жерде экен. Анан ошол жерге коюлуп калган экен. Анан Куран окутушат экен. Жамангулда жанагы Коңгурат бөрү менен чабышып келатып да ошондой талаадан өлөт эмеспи? Ага казактардын жери. Ошол жерден алар деле кыргыз Жамангулдун күмбөзү деп эме болуп турат. Куран окуткандай алар дагы кичине сый менен урматы. Асызга. Ошол жерде алар дагы ушу казак эли дагы бир тууганбыз деп ошо урмат менен Куран окутушат экен шунгө чейин. Азыркы жаштарда минтип издеп деген жок, чынын айтыш керек. Мына Кудай буйрса, кээ бирлер жана үркүндө көп жоголбоду көлдөн. Ошолорду издеп барып келгендер таап келип жүрүшөт. Муореки бул секретте кармалган документ Куропаткин чоң Семиреченский араң алып чыктык. Ошондо көп маалымат бар экен. 1885-жылы эл каттан бар түпкенебиз. Мисалы үчүн мен Токтосов атам 50 башчы болгон экен, аялынын аты Шуру экен. Түпкенебизди биз Шуру диякта Такабай атабыздын күмбөзү эмес, өз энебизди билбей калганбыз да. Мен ушундан алып атабыз. Эми бул Такабайдын ушул жердеги эле эмеси, эмне үчүн Такабай Белектен кийин жана бугу элин ээрчитип тиги Белек карып 100гө чыкканда керезинде айтып атпайбы жанагы ал кезде ай жаркын деп жазыптыр бизге, бирок жаркын энебизге айтып атпайбы? Тиги бийликти толук Такабайга бергиле. Элди аман эсен момундай чоң жапырыкты алып келатсам, бир туура эмес иш болуп калып жок болуп калбасын. Ошол Такабай билет дегенде, ошол жанагы биринчиден Кызыл Уулга тием деген маселе ошого да тиешелүү экен. Баалап атат да Белек бекер киши эмес. 100дөн өтүп өлүп атса, анан жанагындай барып жакшы жерге коюлду деп атса,
Ана Такабайдын жакшылыгы ормон биздин бугуга колу салганга чейин элди тынч бардык ушу сарбагыш, саяк солтолор менен жакшы жашашкан экен. Ошо Такабайдын бугу элиндеги кичине көзгө басарлыгы. Жана башында сиз сурап кеттиңиз, Такабайдын тоңдогу кыдык башырагы. Кыдыктын балдары, ар жактагылардын балдары аз болуп атпайбы? Анан ошондон баштап Түп району, Ак Суу району, ана биздин мына Ысык көл районунун аягына чейин мына биз Такабай четибиз. Ушунун баары көлдүн чыгыш жагында бугу эли жана көл жээгинде көп бугу деген ушактабыз. Анан бугулардан бизде баягы үркүн тигиндей мындайларда чачырап кеткендер да бар экен. Кээ бир бугулардын кээ бирлери түштүктөн да чыгып атат. Биздин эле могу тескейдеги кыдыктардын арасында дагы бир топ бугулар, Такабайлар бар экен деп азыр айтылып атат. Мага баягы бир айтты, келип учурашып келейин деп турам. Муну изилдеп бир атайын арктасынан түшкөн киши болбосо эле калат экен ушундай. Урматтуу замандаштар, мына Такабай маселесин бүгүн жөн эле көтөргөн жокпуз. Такабай жөнүндө көп баягы бир чыр, талаш маселелери бар эле. Бүгүн мына Алымбай Мулукматович өзү баягы архивдик материалын изилдеп жүрүп, далилдеп берди. Биз баягы орустун жазганын эле көпшене берген болбойт деп ойлойм. Анткени бир мисал, орустар бизге келип, Боронбай менен кезигип, ормонду ким өлтүрдү десе, ошо Боронбайдын айтканы бар, менин уулум кылыч өлтүргөн деп. Ал ойлогондо ал киши аз ойлоп атам, ай баламдын аты калсын деп. Ашында кылыч өлтүргөн эмес да. Мына ушундай тактыкты, талаштан тактык жаралат дейбиз. Талашпай эле коелу, сиз ушуну изилдеп тактап отурасыз. Бул Такабай түштүктөн келген эмес, бул Боокенин баласы. Бул биз жана элчип келген го деп бир көп маселеди койдум эле. Курсакта келген кыз болуп атат. Курсакта келген кыз болуп атат. Балким ошондон сөз калса керек деп ойлойм. Бул Боокенин баласы. Мен ойлойм, мына жана карыялар, Такабайлар маған келип айтышты эле, ушуну бир түздөсөңөрчү, билген кишилерди жазсын деп. Мына сиз өзүңүз жазган экенсиз. Бүгүн мен да кубанып отурам. Бул баш аты деп коелу. Бул деле баягы толук маалымат эмес, бирок негиз кылып алсак болот. Такабай кийинки кезекте эле белектен кийинки Такабай деп айтылган сөз ушундан калганда, жанагы кызыл уул деп бекеринен айткан эмес. Бул жерден сиз бир нерсени айтпай калдыңыз. Ушул кайсы деңгээлде чындыкка жакын. Жанагы белек Такабайды көрсөтүп атпайбы Калмак ханына? Ал жанагы охотко жиберип, жанагы казактын Найманбай уруусун орго салып койгон жерден Эсенкан айтпай туруп, Эсенкан башка турганда, белектиге сен эми үркүп качып жүргөн кыргыздарга башчы бол, эми хан бол деп эле жазып жүрүшөт, бир башчы болду, Таш Саят деген болот экен да, Таш Чуук Саят экен да. Анан ошондо менен белек башчы болгондон мен карап баратам, көзүмдө жакшы болбой атат. Ушу Такабайды улуксат берсеңиз башкарып турсун деп, анан Такабайга ошо башчы көзү болуп атканда эле бир келин келип ботодобузду ыйлап эле Такабайдын эшигинен кетпей койт экен, казактын келини экен. Эмне жүрөсүң айланасың, мен Найманбай деген баатыр күйөөм бар эле, ушул мал тие коем деп бале болуп Эсенканга түшүп ордо жатат. Күндө тамак алып келем, терең оор. Чыгарып берсеңиз дегенде анан ая таң көр деп, анан баягы кандашпыз да таң көрүү. Баарыбыз да андашпыз да тамак. Найманбай баатыр болуш керек деген ордон чыгарып, аябай өлөйүн деп акшык болуп калган экен. Анан ошондо Кытайдын дарыгерлерине дарлатып жибергенде эле өзүбүздүн эле кишилер тиги Эсенканга туура эмес маалымат берип, Эсенкан ачуусу келип жанагы белекти айтат да, мен сенин тилиң менен тиги иниңди койсом тиги эле кылган. Мен чечимди, душманымды, уурумду, тынчыбызды алаңышына кое берет. Бул кандай? Сен менен өзүңүз билип өзүңүз күнөөсүн коесуз да дегенде, анан келгенде үйүнө Такабай келип айтат экен, аба мен качайын дейт экен. Бул өлтүрөт дейт. Айтат экен, ай качпа. Качып кайда барасың? Чындыгыңды айткым деп, ошондо жанагы сыноо биринчи Такабайдын таманына жумшак болсо көрөбүз. Мыктар тактай курдуп туруп, ошону тыйгыз урдуп, тиге коюп отурган жылаңайлап басып келгенде бир үн чыгарган эмес. Чын эле бул эр экен деген маани берген. Анан сен эми актаныш үчүн тигиндей болгону жана айтып берет, ушундай болду. Мен сиздин урматыңызды сактайын. Эсенкандын алдында баланча жыл ордо жатып, кичине адамгерчилик кылып, бул даана хан экен деп сиздин сый урматыңыз көтөрүлүп атпайбы?
деп ошентип андан кутулса дагы тигилер жанагы өзүбүздүн эле бузукулар тиги Эсенканды кичи аялы менен жакшы мамиле болуп жүрөт деген ушак кылып анан Эсенкаланын аны мени эми деп туруп анан жанагы Алтай жака жиберип атпайбы бугун атып Кулжаны атып келесиң анан Кулжанын огу менен келип актап атпайбы ошол элге алымдуу болгон үчүн Такабайдын башкы белектерин алып элге баш көз болуп жүргөн үчүн бул Такабайдын балдардын көп зергер аялдардын кийимдерине зергерчиликтерди биздин айылда көп уланган экен. Муну жана Молдокмот Кулунбай атабыз, Санжырач атабыз жакшы айтат да ыр менен. Анан кийин бул өзү сырткы дипломатиясы да күчтүү болгон экен. Такабайдын бир өзгөчөлүгү уурмаган кол салмайынча бир да чатак чыкпаптыр башка эл менен. Мына азыркы учурда силер Такабай коому деп түзүп алдыңыздарбы? Такабай коому мен ушу өзүм Караколдогу мамлекеттик педагогикалык институттун физика факультетин бүткөн, физика-математический. Анан ошондон келип жүрүп мен кызыл диплом менен бүткөм, с отличием деп койчу эмесмин. Анан ошондо мугалим болуп алтып калган. Анан ошентип жүрүп анан кийин мен Томскийге Александр Иванович Воробьев деген академикке өзүм кат жазып, кабыл алып барып ошондо даярданып жүрүп, анан келдим бияка. Келип Бишкекке отурташка туура келди ал кезде Фрунзеде. Асен биздин Такабай эли баарын эле тааныйм көчөдө, бирок бирде тамак ичпептир, жүрүштүр. Анан ушундай кылалы эми. Чогултуп ошону бир теңчүшүм бар, эсен болот деген главный бухгалтер болуп жүргөн, бул айыл чарба автобазасында ошонун экөөбүз анан бир стоматолог Эринбек Жамичиев деген теңчүшүм бар, ошолор болуп чогултуруп анан чогултканбыз. Ошондон чогултуп анан иргели отуруп азыр 18 үй бүлө толук кандуу юридикалык жактан Такабай коому деп уюштурганбыз. Быйыл 17 жыл болду. Абдан ынтымактуубуз. Анан айылдардагы жанагындай бир маселелерге кээ бирөө мындай непа деп бир ооруп келип калса жардамга, айылга мечит салдырдык. Ушу биздин инициативамыз. Айылга суу кийирдик. 40 жылдан бери тиги трубалардын бар чирген жерге Такабай коому. Анан кийин көп мындай бир маданияттык маселелер болуп калса, сырт жерде баягы намыс үчүн чуркап барып ушу жакшы болот экен. Негизинен азыр биздин тегерегибизде айылдарда да ушу бизди көрүп алып, башка жерде да ушул ысык көлдөр түп райондорунда ушуга өтүп атышат азыр. Себеби мына түштүктө абдан жакшы болуп атпайбы? Тээ жакта миграцияда жүрүп, өзү эптеп тапкан акчасы менен келип айылын гүлдөтүп атышпайбы? Урматтуу замандаштар, Такабай жөнүндө кыскача маалымат берүүгө аракет кылдык. Мен ойлойм, көптөн бери менден суранып жүргөн Такабай аксакалдары көзү ыраазы болор. Мына болгону издеп жүрүп, Алынбай Молдокматов да китеп жазып чыгарды. Негизи азыркы учурда Такабай элинин турган жери менимче бул орто өрүктүү, чоң өрүктүү, шалта, шаты. Чоң өрүктүү айылы даана 7 ата, Такабайдын 7 уулу, шатыда 3 уулу, орто өрүктүү Алдаяр, Мойтакен балдар. А берки жер хутур дегенде азыр өрүктүү деп койбоду. Ал даана эле жана Курапаттын генералдын хутуру казак орустардын. Мамбет уулу Шатыда. Шатыдабы? Эми жанагы Боор Ардагын баласы аркы чоң таш менен эме болот корумду. Анын бияк кең сууда жана биз Такабайлар турган жерде. Ошол сыяктуу эле бөлүшүп келген жерлерде. Бирок эң даана компактный турган жери чоң өрүктүү. Ошон үчүн чоң өрүктүү баяны. Ар жакта андан башка кичине чачырагын Такабайлар ичке сууда. Ичке сууда бар, анан талды сууда бар. Талды сууда. Мына ичке суу, талды суу Шатыда Такабайлар бар. Анан бизде уюткусу бизде тиги чоң өрүктүү. Ошон үчүн жана кичинекей аралык болсо деле бир жаманчылык болуп кеткенде мына биздин ата-бабаларыбыз баары Шаты аларды чакырмайынча сөөктү койдурчу эмес. Азыр болсо шашылыш коюп калып, буда калып баратат. Алынбай Молдокматов, рахмат сизге. Өзүңүз баягы окумуштуу болсоңуз дагы ушундай элдин өтүнүчү менен баягы архивдик материалдарды кыдырып, сиз муну туура жазып чыгарып чыктыңыз. Мына ойлойм элиңиз ыраазы болсо керек. Негизинен баягы сиз ошондой архивдик материал менен жазган турбайсызбы? Мен талаша албайм. Дагы эле тактоого муктаж дешибиз керек. Муну туура ич керек. Анткени мына ушундан кийин гана Такабай эли муну кошумчалай баштайт деп ойлойм. Бул жерден ката кетип калса биз кечирим сурайбыз. Анткени биз болгону эле ушул такталап изилденген фактларга токтолуп кеттик. Сизге дагы бир жолу рахмат. Иштериңиз жайык болсун. Сизге чоң ыраазымын мен. Урматтуу замандаштар, ушу менен Санжыра программасын аяктайбыз. Саламатта болуңуздар.